Emeze Көкбөрү күйөрмандары жакшы тилек менен, ала тоодой бийиктик менен, ак бата менен Кыргыздын улуттук Көкбөрү кийимди кийди кол чаап коюңуздар. Оюн таласына ашуулардашкан көкбөрүчүлөрдүн алгачкы бүгүнкү күнгө арналган жогорку лиганын финалдык беттешүүсү сапарыңыздар байсалдуу болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы Көкбөрү күйөрмандары, калайык кыргыз журту, жалпыңыздарды Чолпон Ата шаарына бактуу доңоноту айылындагы өтүп жаткан улуу жеңиштин 74 жылдыгына карата уюштурулган мелдештерге бурмакчыбыз. Бүгүн Көкбөрү боюнча финалдык беттеш жогорку лига ынтымак жана ошондой эле достук командаларынын ортосундагы беттеш жалпы мелдештерди жыйынтыктайт. Ошондуктан улам эң эле кызыктуу делинген бул оюн башталуу алдында турган мезгили. Кыргыз көкбөрүсүндөгү эң эле кооз жана ошондой эле күйөрмандар күтүп келген күн да келди. 9 май бардыгыңыздарды майрам менен куттуктоонун негизинде бүгүнкү оюнга чакырып өтмөкчүбүз. Демек, буга чейин өз тайпаларында атаандаштарынын бардыгын артта калтырып, эки команда тең мыкты оюндарын тартуулай алды. Көк кийимчен ынтымак командасы Талас облусуна тиешелүү команда, ал эми достук Булгош облусунан келген Көкбөрү командасы экендигин белгилей кетели. Буга чейин эгерде эле ынтымак өз тайпасында Бакубат Талас жана ошондой эле Сары Өзөн Рассвет командаларына каршы ойногон болсо, Бакубат Таласты 14-7 эсебинде, Сары Өзөн Рассветти 8-0 эсебинде жеңип алган болсо, Оштун достук командасы өздөрүнүн Б тайпасында алгач Көкжалды 21-2 эсебинде жеңген. Андан кийин эсиңиздерге сала кетели, Сары Өзөн Чүй командасы дагы чоң бир даярдыкта келген болчу, бирок достук командасына каршы эч кандай туруштук бере алган жок десек да болчу да, эми чоң упай айырмачылыгы менен жеңилип калган. Аларды 4-10 эсебинде достук командасы жеңип алган. Кызматыңыздарда бүгүн финалдык беттеште мен Зыярат Эсенбай болмокчумун. Жалпыңыздарды кайрадан эле оюнга чакырабыз. Кызыл, почкул кызыл түстөгү кийимди кийген бул достук командасы жана ошондой эле көк түстөгү форма кийген бул ынтымак командасы. Эки лидер командалар чыныгы мыкты көкбөрүчүлөр, ошондуктан улам бизге чыныгы финалдык атмосфераны, финалдык беттешти тартуулайт деген үмүтүбүз бар. Жалпыңыздарды мына ушул оюндар чакырып өтмөкчүбүз. Демек, салттагыдай эле, адаттагыдай эле биз тараптардын курамын тааныштыруу менен бүгүнкү беттешти баштап алсак, достук командасынын курамы төмөндөгүчө. Биринчи катар саны менен Ташы Майлыбашев оюн жүргүзөт, Алай Аргымагын менет. Экинчи Айбек Темирбаев борбордук бөлүккө жекеме-жекеге чыга турган оюнчу. Көкбет менен үчүнчү Эрсултан Айдаркан уулу Арча Тору менен. Төртүнчү Жоодар Жолчу уулу Акшумкар менен. 5-нчи Бауш Султанбеков Бүркүт менен, 6-нчы Майрамбек Рыспеков Токмок менен, 7-нчи Султан Русланов Талисман менен, 8-нчи Кыяс Ниязов Ак Бөрү менен, жана 9-нчы Анаки Азимкулуу уулу Рекорд менен, 10-нчы Манас Ниязов Шторм менен, 11-нчи Белек Мукаев Титан менен, 12-нчи Ильяс Исаков Дерзкий Аргымагы менен ойнойт. Жана алардын атаандаштары азыр ынтымак командасынын курамына өтөбүз. Беттеш башталар замат жерден эңип алышты жана өздөрүнүн чабуулун издеп жаткан мезгили. Биринчи катар саны менен Нияз Мадалбек уулу Грозный, экинчи Дастан Сагынбек уулу Байтору, үчүнчү Адилет Талант уулу Геркулес Тиминет борбордук бөлүккө жекеме-жекеге чыга турган оюнчу. Жана ошондой эле 4-нчү Марлис Койгелдиев Арбат менен, 5-нчи Аудасбек Мырзабек уулу Чагылган менен, 6-нчы Эрлан Төлөбеков Байрак менен, 7-нчи Сейитбек Анарбек уулу оюн жүргүзөт Торнадо менен, 8-нчи Жакшылык Руслан уулу Береке менен, жаңы кошулган ат экендигин айта кетели ынтымакка. 9-нчу Чубак Нурманбет уулу оюн жүргүзөт Десятка менен, 10-нчу Урмат Раушан уулу Ахилес менен, 11-нчи Нуржан Мелисбек уулу Карагуш менен, жана 12-нчи Астаркул Табышев Амадор менен оюн жүргүзөт. Жекеме-жекеде эки тараптан бирден оюнчу бар. Айбек Темирбаев мына ушул адаттагыдай эле өзүнүн көк бети менен чыккан, жана Геркулесте минип Адилет Талант уулу киргендигин көрүүдөбүз. Жекеме-жекеде ынтымак командасынын Геркулес, Ахилес аттары өтө күчтүү. Андыктан бүгүн достук командасы
ортону жеңе алабы? Өздөрүн кандай көрсөтөт ушул ортодо башкы суроолордун бири. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейинки Ноорuz мелдешинде Достук ынтымакка 6-1 эсебинде жеңилип калган. Жана бул мелдешке карата реванш алуу максатында келди десек дагы болчудай. Божомолдор боюнча Достук Сары Өзөнгө утулат деген сөздөр дагы айтылган. Алдын ала эми божомолдор жүрө берет чындыгында. Бирок Достук тескерисинче аларды жеңип алгандыгын, ишенимдүү түрдө ойногондугун айта кетсек болот. Ал эми ынтымак Нооруз'дун чемпиондору өздөрүн көрсөтүүгө менимче даяр. Эки команда тең жакшы деңгээлде келгендей. Былтыркы сезондо 9-майга карата уюштурулган мелдешти Достук командасы ынтымакты 3-2 эсебинде жеңип алуу менен алгандыгын айта кетсек болот. Андыктан эки команданын кызыктуу беттешине көңүл бурабыз. Алгачкы чабуулдар жана алгачкы улакка ээлик кылуу боюнча аракеттер көрүлүүдө. Аудасбек Мырзабек уулу улак менен өзүнүн чагылган аргымагы менен оюн жүргүзүп жаткан кези, чагылган менен согунат аркылуу алдыга жөнөп бара жаткан кези жана тай казанга жакындап калды, бирок ыргытууга мүмкүнчүлүк алабы эгер деле командалаштары жардам бере турган болсо. Аудасбек Мырзабек уулу азыр Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп берүүдө, бирок сүрмө топ өз тапшырмасын туура аткарды. Биз Ташим Айлибашев жана ошондой эле анын командалашы Жоодар Жолчу уулу сыяктуу оюнчуларды белгилей кетели. Акшумкар жана Алай аргымактары менен Нуржан Мелисбек уулун сыртка сүрүп чыгарган жана эч мүмкүнчүлүк берген жок. Ал учурда эми кайрадан эле жекеме-жеке биринчи таймдын 4-минутасы жүрүп барууда. Бул эки команданын оюнунда чындыгында ар бир учур кызыктуу десек болчудай. Азыр эми өзүңүздөр көргөндөй Урмат Раушан уулу Акилес менен борбордук бөлүккө кирди. Легендарлуу Акилес жана Урмат Раушан уулу борбордук бөлүктө. Ал эми атаандашы Эрсултан Айдаркан уулу аракетин жасайт. Арча тору менен Эрсултан буга чейинки беттештерде чындыгында өзгөчө бир чеберчилигин көрсөтүп ойноду десек да болчудай борбордук бөлүктө. Бирде Эрсултан, бирде Айбек Темирбаев сыяктуу оюнчулар кирип аракетин көргөн. Бирок эми Акилес ортодон өзүңүздөр билгендей учурда бир дагы аргымакка алдырбайт, ачыгын айтканда. Эми ошентсе дагы атаандаштардын улакчылары амал-көйлүктү издеп көрүшү керек болот. Айбек Темирбаев менен ортого Адлет Талант уулу кирген. Геркулес менен Адлет Талант уулу жергенке биринчи болуп булакты такымга басуунун аракетин көрүүдө. Эки шыйрактан бекем алды, бирок такымга толук бойдон бастыбы. Азырынча баса элек жана Айбек Темирбаев жууп кетүүгө даярданып жаткан кези Айбек Темирбаев аутты көздөй кетишти, бирок улак эртерээк жерге түшкөн сымал калыстын ышкырыгы жаңырдыбы. Аутка чыгып кетти. Мен ынтымак командасы менен Ооба, калыс ортодо демек жекеме-жеке көрүнүшү орун алышы керек. Эми улам аутка чыга берүүнүн мына ушул пайдасы көбүнчө ынтымак командасында боло тургандыгын айта кетсек болчу. Андыктан Достук көбүнчө оюн талаасында оюн жүргүзүүгө, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн издөөгө аракет жасашы шарт. Эрсултан Айдаркан уулу жана ошондой эле анын атаандашы азыр борбордук бөлүккө ынтымактан Урмат Раушан уулу кирип келди. Акилес менен эки оюнчу же болбосо Акилес менен Раушан уулу Урмат бири-бирине төп келип көп жылдан бери ойноп келе жаткан кези. Бирок Айбек Темирбаев дагы жерден Айбек Темирбаев эмес, азыр Эрсултан Айдаркан уулу борбордук бөлүктө аракетин көрүп жерден эңип алууга жакшы эле созулду жана Урмат Раушан уулу жерден илип бара жаткан кезинде бир аз тоскоолдук кылууга жетише алды. Акилес атаандашын азыр жолотор эмес. Бул эпизоддо Достук командасынан Арча тору ойноп жаткан кези. Буга чейинки Крас сыяктуу аргымакка Сары Өзөн командасына каршы ушул Арча тору менен Көкбет, Крас, Лексус сыяктуу аргымактарга каршы өздөрүн жакшы жагынан көрсөткөндүгүн айта кетсек болчудай. Ошондуктан улам мына эми чыныгы жекеме-жекенин үстөмдүгүн Достук атаандаштарына көрсөтө алган. Ачыгын айтканда, ошонун натыйжасында алар ийгиликке жетише алган болчу. Эми бул беттеште эсеп ачыла элек. Биринчи таймдын алгачкы мүнөттөрү жүрүп барууда. Бауш Султанбеков улакты такымына алып, азыр жекеме-жекеге жайгаштырууга даяр. Достук командасында кандайдыр бир өздөрүнүн күйөрмандарынын алдында дагы да болсо күчтүүлүктү көрсөтө ала тургандыгын далилдеш керек десек болчудай.
Чындыгында буга чейинки Нооруз майрамына караганда достук бир топ күчтөнүп келгендигин биз көрө алдык. Эңүүлөр боюнча, чабуулдарды жүргүзүү боюнча чындыгында. Андыктан аларда бүгүн тең ата оюн жүргүзүүгө менимче мүмкүнчүлүк толугу менен бар. Ынтымак командасынын оюнчусу учурда өзүңүздөр көргөндөй Аудасбек Мырзабек уулу биринчи болуп кулакка жете алды. Такымга басууга дагы үлгөрүлгөнү. Тайбек Демирбаев оңой менен атаандашына улакты берер эмес. Мына аттын моюнунун алдынан созулуп бир шайрактан кармоого жете алган. Жана андан ары үздү дагы алдыга чабуул коюуга мүмкүнчүлүк алат. Азыр Аудасбек Мырзабек уулу Геркулести минип чыккан болчу. Геркулести минип ортого чыккан жана андан ары бири-бирине жайгашып бул оюнчулар чабуулду ишке ашыра алабы, ыргытууга мүмкүнчүлүк жаралганда эки оюнчу бири-бирине көмөктөшө албайт. Азыр Манас Ниязов дагы коргонууда активдүү ойноп жаткан мезгили. Аны менен биргеликте Бауш Султанбеков дагы бар. Андан сырткары Ташым Айлыбашев. Ташым Айлыбашев коргонууда чындыгында активдүү, буга чейинки оюндардагыдай эле. Андан сырткары ошол эле Жоодар Жолчу уулуну берлегет эле. Бирок чабуулда азыр көбүнчө Ынтымак командасы кармалып тургандыгын көрүүдөбүз. Улакты өздөрүнүн карамагында алып турган кези. Жана чогуу байкайлы болушунча Тайгазанга жакындап баруу аракетин Ынтымак командасы издеп жаткан кези. Атаандаштарынын коргонуу бөлгөн жире өтө алабы. Ташым Айлыбашев азыр жакшы эле созулган, бирок тартып ала алган жок. Андан кийин дагы бир оюнчу аракетин көрдү. Ал өзүңүздөр көргөндөй эми Тайгазанга бул оюнчулар жакындап келүүдө. Эки оюнчу бири-бирине жанаша келе турган болсо, ыргытып коюуга оңой эле мүмкүнчүлүк жаралып калат. Бирок азыр Аудасбекти атаандаштары жолотор эмес Тайгазанга. Өтө активдүү коргонууда достук командасы оюн жүргүзүп жаткан кези. 2-3 оюнчу бири-бирине жакын жайгашууда жана достук болушунча коргоно алабы жокпу чогуу байкайбыз. Тайгазандын түбүндө аттар тизилип турган кези. Бирок мындай улакты азыр ыргытуу оңой эмес. Жалгыз Аудасбек оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Ал эми достук оюнчулары коргонуу бөлүгүндө дээрлик каптап келгендигин байкоодобуз. Ортодон жарып кирүүгө аракетин көрүүдө. Манас Ниязов дагы коргонуу бөлүгүндө экендигин көрүүдөбүз. Чындыгында чабуулчулардын биз коргонууда активдүү экендигин бир топ эле мисалдардан улам байкаганбыз. Андыктан алар дагы артка керек болгону 4 оюнчу болгондон кийин бири-биринен тартып алууга аракетин жасайт. Менимче достуктан учурда өзүңүздөр көргөндөй Жоодар Жолчу уулу атаандаштарынан улакты тартып алган. Андан ары сүрмө топ аракетин көрүүдө. Эгер деле Ынтымак улакты тартырып кое турган болсо, анда сыртка чыгарып жиберүүгө менимче жол издейт. Анткени алардын борбордук бөлүккө кире турган аттары өтө күчтүү. Ошондуктан улам алардын тактикасы керектүү учурларда дал ушундай менимче жүрөт. Ал эми достук көбүнчө оюн талаасында ойногонго аракетин жасоосу зарыл. Бүгүн эми борбордук бөлүктөн ар бир чыгуусунда эле жеңе алышпайт алар. Аттарына байланыштуу. Ошондуктан улам ар бир улакты алган учурун менимче достук командасы баалоосу зарыл. Жекеме-жекеге эки оюнчу кирип келет адаттагыдай. Жана азыр эми Урмат Раушан уулу Акилес менен анын атаандашы Айбекпи же болбосо Эрсултан. Эрсултан Айдаркан уулу кирип келди. Эрсултан Арча Тору менен оюн жүргүзөт. Командага жаңы кошулган оюнчу. Эрсултан 1995-жылы төрөлгөн. Буга чейин Бакуат Талас командасында ойноп келгендигин белгилегет эле. Борбордук бөлүктө чындыгында сапаттуу иш аракеттерге барган жана ошондой эле жакшы бир сырларды билген оюнчу десек дагы болот Эрсултанды. Ошондуктан улам азыр тирешип көрүүгө эмне үчүн болбосун. Арча Тору буга чейин Крас, Lexus сыяктуу аргымактарга каршы өзүнүн жакшы эле аракетин көрсөтүп жаткан болчу. Ахиллес азыр кайрадан позициясын кайтарып алды. Атаандашын капталдап келип, мына ордунан жылдырып койгондугун көрүүдөбүз. Эңип алууга бирок азырынча мүмкүнчүлүк жарала элек. Биринчи таймдын 12 минутасы жүрүп бара жаткан учуру. Дагы 9 мүнөттүн тегерегиндеги убакыт бар. Биринчи салымга кимиси жете турган болсо, ал команда психологиялык жактан чындыгында артыкчылыкка ээ болуп калышы да ыктымал.
ошондуктан улам биринчи улакка жетишүү мындай беттеште башкы негизги максат болуп эсептелинет. Албетте биринчи тапшырмалардын арасында. Азыр эми жекеме-жекеде Айбек Темирбаев жана Аудасбек Мырзабек уулу сыяктуу оюнчулар. Аудасбек биринчи болуп жерге жете алды. Геркулес атаандашы ошол Айбек Темирбаевдин аргымагы көк бетте улактан болушунча төрттү жана эңип алууга жакшы жол түзүп берди десек болот. Такымга болушунча баскан Айбек Темирбаев азыр буга чейинкидей менимче тарта албайт, анткени эки шыйрактан бекем кармап, өзүңүздөр көргөндөй Аудасбек көзөмөлдү алган болчу. Азыр Айбек Темирбаев таланы таштап кетти, анын ордуна мына командалашы Манас Ниязов кирди менимче. Азыр эми ыргытууга оңой болбойт, 2-3 оюнчу бар жанында. Аудасбек Мырзабек уулу өзүңүздөр көргөндөй мына эми Достук командасынын курамындагы Ташым Айлыбашев эрден түшүп калган. Андан ары оюнду улантууга эми гана мүмкүнчүлүк алат. Жана абайлаш керек. Азыр Аудасбек жерде. Анчалык деле менимче чоң жаракаты жок. Азыр эми чогуу байкайлы. Чогуу байкайбыз. Озеки эскертүү алып жаткандай. Бирок атайын менимче сүздүргөн жок бул эпизоддо. Эч кандай атайын кылынган аракет болбогондур. Бул Бауш Султанбеков экендигин белгилей кетели. Жаңылбасам Бауш жок, Ташым Айлыбашев албетте. Ташым Айлыбашев оюн жүргүзгөн. Аудасбек азыр ээрге кайтат жана оюнун улантууга азыр менимче мүмкүнчүлүк алат эми. Азыр чогуу күтөбүз. Азыр оюн таласында калыс чот алмаз келатат. Мен азыр Ооба, Ташым Айлыбашев азыр жаза мамыга жөнөтүлүүдө. Өзүңүздөр көргөндөй буга чейин Аудасбек менен болгон эпизодко байланыштуу калыстын чечими чыкты. Бул жерде калыс эреже бузуу болгондугун каттап, анын натыйжасында өзүңүздөр көргөндөй Ташым Айлыбашев азыр 2 мүнөт жаза мамыда турат. Андан кийин мына эми оюнду улантууга мүмкүнчүлүк алат. Анын ордуна башка бирөө кирип келет. Адаттагыдай азыр болсо жекеме-жекеден жүрүш улана тургандыгын белгилей кетели. Жекеме-жекеде жүрүштөрү уланат. Азчылыкта калган Достук командасы азыр эми накта жогорку деңгээлде коргонушу шаар. Азыр кандайдыр бир талаш тартыштагы жүрүп жаткандай. Чындыгында кайталоодон көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок, андыктан калыстын чечими мындай болду же болбосо тигиндей болду деп айтуу таптакыр мүмкүн эмес. Калыстын чечими чыгарылгандан кийин аны менимче артка албаса керек. Болгону Достук азыр азчылыкта калгандан кийин активдүү коргонуусу зарыл. Анткени эң ала турган болсо Урмат Раушан уулу алар чабуулга чыгууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү алып калат. Эрсултан Айдаркан уулу, Урмат Раушан уулу сыяктуу оюнчулар борбордук бөлүктө, арча тору Ахилес капталын салып азыр Урмат Раушан уулуна жакшы эле жол түзүп берип жаткандай. Арча тору азырынча жакшы позицияда эмес, ачыгын айтканда. Урмат Раушан уулу өзүңүздөр көргөндөй жерден улакты үзүүдө тезирээк Эрсултан Айдаркан уулу азыр активдүүлүгүн көрсөтүшү керек болчу, бирок башка оюнчу киркелер маалда ынтымак командасынын чабуулу жакындап бара жаткан кези Тайгазанга келип жете алабы? Урмат Раушан уулу келген, бирок ыргытууга жол издеп табабы? Жок! Урмат Раушан уулу эң биринчи 100%дык мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберди. Мына ушундай. Демек азыр Ташым Айлыбашевдин убактысы жыйынтыгына чыгып турган болсо, Достук командасы толук кандуу түрдө улантууга мүмкүнчүлүк алат. Ооба, убакыт соңуна жеткен жана Ташым Айлыбашев азыр алмашуудагы оюнчулардын арасына кошулабы же болбосо азыр эми дароо эле оюнга киреби? Чогуу күтөбүз. Мына ушундай артыкчылыкты ынтымак пайдалана алган жок. Тайгазанга Урмат Раушан уулу силкип ыргыта алган жок, өзүңүздөр көргөндөй. Бирок эми дайыма эле андай мүмкүнчүлүктү аткара берүү дагы оңой эмес. Бирок менимче эч ким тоскоолдук да кылган эмес болчу. Урмат Раушан уулуна мына ушундай алгачкы жакшы мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жиберди. Азыр эми кайрадан эле жеке менен тиреш улана турган сымал.
Борбордук бөлүккө улак ташталат. 1-1 чыгуу. Наристени ким жоготуп ийди? Келгилечи. Жана эки командадан бирден оюнчу Айбек Темирбаев Көкбет менен чыгууда, жана Геркулес менен учурда Аудасбек чыктыбы. Адилет Талант уулу кирдиби? Азыр эми жана Аудасбек Мырзабек уулу. Ооба, Аудасбек Мырзабек уулу Геркулес теминип борбордук бөлүккө чыккан. Ал эми атаандаштарынан Айбек Темирбаев Көкбет менен ойын жүргүзөт. Айбек Темирбаев Көкбет менен көбүнчө атаандашты четтете албай жатат. Ал түшүнүктүү, чындыгында ошого байланыштуу ал амал-көйлүктү колдонуш керек. Атаандаштын мына атынын мойнунан ашып барып, ылдый жагынан кол салып, андан сырткары Аудасбек эңип бара жаткан кезде илип кетүүгө жол издеп жаткан маалы, бирок андайга азыр жетише алган жок. Жана ыңгайланыштырып Аудасбек Мырзабек уулу болушунча жулуп кетүүгө аракетин көрүп жатат. Айбек Темирбаев чып жабышты, кое берер эмес оңой менен чийинден таптакыр чыгарбай коюуга аракетин күчтөп жаткан кези. Демек, Аудасбек такымга анчалык бекемирээк баса элек көрүнөт. Азыр чийинден чыккан гана мезгилде калган оюнчулар илигишүүгө, киришүүгө мүмкүнчүлүк алат. Ага чейин өзүңүздөр билгендей эрежеге ылайык мүмкүнчүлүк жок. Азыр Аудасбек Мырзабек уулу абайлаш керек, жерден кулап калды. Андан кийин аттар менен эми оюнчулар билбестиктен улам тебелетип кеткендей, өзүнүн командасы дагы, атаандаштар дагы, эң башкысы ден соолук. Буга чейин дагы Аудасбек жыгылган, өзүңүздөр көргөндөй. Абайлаш керек. Ооба, Ташим Алибашев жардам берүүдө. Эң биринчи кезекте ынтымак, достук керек. Бул эки команданын ортосунда. Ошондо гана көк бөрү чыныгы көркүнө кирет. Эки команда ортосунда качан гана сый мамиле болгон мезгилде, албетте, күйөрмандардын дагы ушундай өзүнүн алып жүрүүсү, жүрүм туруму, андан сырткары бири-бирине жасаган мамилеси дагы менимче жогорку деңгээлде болот. Спортто күчтүүсү жеңет. Ошондой бир мамиледе оюн жүргүзүш керек. Манас Ниязов жерде жайгашкан улакты эңип кетүүгө жетише алды. Жана оң тараптан Шторм менен чабуулга чыгып келе жаткан кези өзгөчө чабуулду бул команда ишке ашыра алабы? Аутка өтүп кетти. Азыр бул чабуулду аутка чыкпай талай ичинде улантууга мүмкүнчүлүк ала турган болсо, Достук командасы салымга жетип калышы мүмкүн болчу. Эми ынтымактат эле койгонуда оюнчулар бар болчу, бирок алар токтото алат беле жокпу? Ошол дагы башкы суроо. Азыр Достук командасы атаандаштарынын тайгазанына азырынча жакындап бара элек. Чабуулун уюштура элек. Демек, ынтымак командасынын тайгазанынын түбү азырынча таптала электигин дагы айта кетели. Бирок азыр чабуул жасоого мүмкүнчүлүк алышкан. Көбүнчө жеке менен башталды биринчи тайм, ошого байланыштуу. Кайрадан эле борбордук бөлүктөн азыр Адилет Талант уулу менимче оюн жүргүзүүдө. Жана жекеден илип алган Адилет Талант уулу андан ары жол издейт. Аутка чыккан жок. Жана өзүңүздөр көргөндөй алдыга озуп чыгууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана Майрамбек Рысбековдун бүгүн жаңылбасам туулган күнү. Андыктан балким мындай деңгээлдеги беттеште өзүнө белек кылып салымдарды салууга да аракетин көрүп жатабы. Буга чейинки Сары Өзөн Чүй командасына каршы болгон оюнда бул оюнчу өзгөчө деңгээлин тартуулай алган. Биринчи тайм соңуна келип жетти, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кызыктуу финалдык беттеш. Бул жогорку лига ынтымак достук командалары чыныгы таза жакшы оюнду менимче көрсөтүүдө. Эми бир жаза мамыдан сырткары алдыда дагы 2 таймдык убакыт бар. Демек 40 мүнөттүн ичинде биз жеңүүчүнү аныктайбыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, достук жана ынтымак командаларынын ортосундагы 9 май улуу жеңиштин 74 жылдыгына арналган мелдеш уланууда. Биринчи таймдын алкагында салымдар болгон жок. Эми 40 мүнөт убакыт бар. Командалардын эми жеңүүчүсүн ошол убакыттын ичинде аныктамакчыбыз. Курамды кайрадан тааныштыруунун кажети жок менимче.
Бұл ойыншыларды көкбөрік үйірмандары бардығын таныт десек болады. Мына ошол эки облустун курама командалары деп айтсак дагы болчудай. Жакшы оюнду тартуулоду. Тараптар биринчи тайм боюнча айтсак, жекеден албетте Көкбөрүк ынтымак командасы жеңди. Чабуул боюнча дагы алар үстөмдүктө болду. Бирок эсеп сандары 0-0. Эң башкы көрсөткүч бул албетте эсеп тактасындагы көрсөткүч. Андыктан оюн кандай жүрсө дагы мына ошол эсептеги тактадагы көрсөткүч өзгөрмөйүнчө ал үстөмдүк болуп айтылбайт. Жана алгачкы салымга Достук командасы жакын калган. Бул мүмкүнчүлүктө Эрсултан Айдаркан уулу тайсалдап барып ыргытууга жетишпей калды. Жакшы эле колдо бекем кармап турган Эрсултан Айдаркан уулу, бирок көзүңүздөр көргөндөй Тайгазан түнө түшүрүп жиберди. Андан ары командалаштары Манас Ниязов, ошол эле Кыяс Ниязов сыяктуу мына оюнчулардан жардам күтө албай калдыбы. Ошол эле Ташим Майлибашев талага кирген болчу. Тайгазандын дал түнө түшкөн учурда бир аз гана салымга эң алууга убакыт берилет. Андан ары жекеге которула тургандыгын айталы. Экинчи таймдын башталышында мына Достук командасы биринчи таймда бир дагы жолу кыла албаган чабуулун ишке ашырды. Экинчи бөлүк алар үчүн бир аз ийгиликтүү түрдө башталды десек болчудай. Демек, мына ойноп өзгөчө чабуулдарга аракетин көрүүсү зарыл. Борбордук бөлүктө Айбек Темирбаев Көкбет менен жана атаандашы Аудасбек Мырзабек уулу Геркулес менен киргендигин байкоодобуз. Жана Көкбет азыр Геркулеске берген жок. Жакшы мүмкүнчүлүк Айбек Темирбаев такымга улакты басууда. Бирок Аудасбек Мырзабек уулу мына буга чейинки Айбек Темирбаевдин ойногон тактикасына салып жаткан кезде мындай жерден жулуп алуу оңой болбойт. Тайгазанга жакын келди. Дагы бир Достуктан оюнчу жайгаша турган болсо азыр ыргытууга мүмкүнчүлүк жаралып калат. Коргонуудагы оюнчулар азыр бир аз кечигип жаткандай өзүңүздөр көргөндөй. Жана азыр эми алдыга жылдырбай оюн көрсөтүүдө. Эсепти ачууга менимче эң жакшы мүмкүнчүлүк жаралган Айбек Темирбаев көпкө чейин кармап турат. Ага жардам берүү үчүн жанына Бауш Султанбеков келген болчу. Жана Айбек Темирбаев азыр ыргытууга жол издеп тапты. Жана улак Тайгазанга түшүп бара жаткан мезгилде азыр өзүңүздөр көргөндөй ынтымактын оюнчусу бул эпизоддо майрам жок, албетте 6-чы катарда ойногон Эрлан Төлөбеков ойногон. Эми тескерисинче каршы чабуул орун алып бара жаткан кезде Эрлан Төлөбеков дарбазачынын кызматын аткарды десек дагы болчудай. Азыр эми Сейитбек Анарбек уулу бардыгыбызга белгилүү болгон Сейитбек Анарбек уулу алдыга чоң ылдамдыкта бара жаткан учуру Тайгазанга улак тургутта абайлаш керек. Абайлаш керек азыр Тайгазандын кырына тийип улак. Андан кийин өзү дагы бели менен урунуп калгандай. Чимирлип ашып барып Тайгазандын кырына тийгендигин көрдүк. Чыныгы кызык оюнду эми экинчи таймда командалар көрсөтө баштады. Достук 1-0 эсебинде алдыга чыгуусу толук мүмкүн болчу. Эгер деле Эрлан Төлөбеков болбогондо, ал улак Тайгазанга ыргып кирип бара жаткан. Жана голкиперди кандайдыр бир көкбөрдөгү дарбазачынын кызматын аткарып койгондой болду. Азыр эми андан кийинки каршы чабуул ийгиликке ашкан жок. Сейитбек Анарбек уулуна ден соолук каалайбыз. Ал өтө катуу урунду чындыгында Тайгазанга барып. Бирок эми оюнду улантууга менимче мүмкүнчүлүк алса керек. Азыр абалын байкап көрөбүз, андан кийин гана улантабы жокпу кийинки мүнөттөрдө байкайлы. Өтө бир каршы чабуулга тез ылдамдыкта качкан. Улакталар замат атаандаштары жетпей келе жаткан болчу. Жакын келе жаткан, бирок аягына чейин токтото албай ылдамдыкта келди. Анын натыйжасында ыргытылган улак Тайгазанын капталына тийген. Азыр эми экинчи таймдын 5-минутасы жыйынтыгына чыгып бара жаткан учурда эсеп сандары 0-0. Бауш Султанбеков жерден эңип кете алды. Жана атаандаштарынын азыр Тайгазаны көздөй бет алат, бирок аутка чыгып кетти. Аут демек жекеме-жеке бирге бир чыгуу орун алышы керек. Экинчи тайм ачыгын айтканда биринчи бөлүккө караганда бир топ кызыктуу. Мында эки жака уюштурулган чабуулдарды биз биринчи таймда көргөн эмеспиз. Жана мынчалык кооптуу абалдар да болгон эмес.
окуяларга бай түрдө экинчи бөлүк жүрүп жаткан кези. Жекеме жеке борбордук бөлүккө азыр менимче Аудасбек Геркулес менен кирди. Айбек Темирбаев Көкбет менен жок, азыр ынтымактан Чубак Нурманбет уулу кирген. Геркулес менен жана Айбек Темирбаев өзүнүн Көкбет аргымагы менен борбордук бөлүктө. Калыс албетте эки тарап эки жакка туруп, андан кийин бирдей баштоосун буйруйт. Азыр ышкырыкты таамай жаңырта албай жаткандай эки оюнчуга азыр команданы толук бере албай жаткан учуру. Эми толук талашуу мындай учурда түшүнүктүү. Калыс жөнгө салыш керек албетте бардыгын. Ышкырыгы жаңырар замат. Мына эми Геркулести ойнотуп аткан. Нова, мындай учурда эми чындыгында окуя дагы да болсо уланат. Жекеме жекеден Көкбет менен Айбек Темирбаев эңип алууга аракетин жасады жана сол такымга басууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Аны азыр оңдоп ыңгайлаштырып алгандан кийин чабуулга жол издеп көрөт. 7-минут аяктап барууда. Демек алда дагы кызыктуу 13 мүнөттөй убакыт бар. Жана Достук командасы чабуулда пасты берди, өтө жакшы. Манас Ниязов чабуулда бара жаткан кези жана Тайгазанга жетише алабы. Бирок азыркы эпизоддо Достук командасынан 5-катардагы ынтымактан тактап айтсак, 5-катардагы Аудасбек Мырзабек уулу коргонууда активдүү оюн жүргүзө алды. Анын натыйжасында өзүңүздөр көргөндөй аутка жете элек мезгилде оюн токтоду. Тактап айтсак, улак ташталгандан кийин оюнчулар чыгып кеткен. Мындай учурда ойногонго улантууга мүмкүнчүлүк бар албетте. Азыр эми чогуу көрөбүз. Экинчи бөлүккө караганда Достук тактап айтсак, биринчи таймга караганда Достук командасы экинчи бөлүктө активдүүрөөк. Ал эми атаандаштарына караганда дагы чабуулду көбүрөөк ишке ашырып жаткандыгын байкоодобуз. Майрамбек Рыспеков эңип алууга аракетин жасайт. Аны менен катар Манас Ниязов бар. Ошол эле мезгилде Белек Мукаев дагы оюн жүргүзүп жаткан кези атаандаштары Аудасбек Мырзабек уулу менен ойноду. Азыр эми эңип кетүүгө Манас Ниязов өтө жакын болду. Андан кийин Майрамбек Рыспеков ынтымак оюнчулары мындай иш аракети менен менимче жекеме жекени көздөдү. Алардан бир дагы оюнчу ылды эңкейген жок. Андыктан алардын тактикасы бизге түшүнүктүү болду десек дагы болчудай. Эки команда экинчи бөлүктө тең ата оюнду эми жүргүзүп жаткандай биринчи таймга салыштырмалуу. Бирок экинчи таймда чабуулдар боюнча Достук алдыда келе жаткан учуру кооптуу абалдары боюнча дагы аларда салып коюуга мүмкүнчүлүктөр бир аз көбүрөөк болгондой. Жекеме жекеде эки оюнчу Айбек Темирбаев жана ошондой эле Урмат Раушан уулу Ахиллес жана Көкбет аргымактары бири-бирине каршы оюн жүргүзүүдө. Ахиллес менен Урмат азыр улактын шыйрагынан кармады жана ооздукту өзүңүздөр көргөндөй оң тарапка тартып чимирлүүгө аргасыз. Анткени колун созуп Айбек Темирбаев даяр турган мезгили ал дароо тартып алууга дагы дарамети жете турган оюнчулардын бири. Азыр эми жерге түшүрүп жибергенден кийин эңип алууга кайрадан эле жол издейт. Айбек Темирбаев көбүнчө атаандаш улакты жерден үзүп бара жаткан учурда кыймыл аракетке барууда. Бүгүнкү беттештин тагдырын жалгыз улак чечип коюшу мүмкүн болууда менимче. Бир улак же болбосо эки улак айырмачылыгы анда сырткары тең-тең чыгып, кошумча мүнөттөргө да кетип калышы мүмкүнбү? Алардын азыркы оюну боюнча байкап айтуудабыз. Бирок биринчи таймда жүргүзгөн оюнуна караганда эки команданын бул бөлүктөгү оюндары айырмаланып турат. Ошондуктан улам үчүнчү бөлүк таптакыр башка өңүттө жүрүп калышы дагы ыктымал. Азыр Адилет Талант уулу Геркулес менен борбордук бөлүктө жана Эрсултан Айдаркан уулу Арча Тору менен оюн жүргүзүүдө. Жана азыр Адилет Талантбек уулу эңкейди. Сол жактан бир, оң тараптан бир. Эрсултан ал учурда позицияны жеңип алууга жакшы мүмкүнчүлүк алууда. Атты камчылап Геркулести ошончо Адилет Талант уулу башкарууга аракетин көрүүдө. Капталга бир-эки жол чапты дагы ыңгайлуу позицияны
алды. Эрсултан ылды еңкейіп көрөт. Такымдан жылып алуу оңой болбойт. Азыр ыңгайланыштырып жаткан кези. Адилет таланттуулу жана чийинден эч бир коопсуз түрдө чыга алабы. Чогуу байкайлы. Бул беттештин дагы ортосуна келдик. Алдыда дагы 30 мүнөттүк убакыт бар. Мындай беттеште убакыт тез өтөт чындыгында. Кызыктуулук жогору, ошого байланыштуу. Мына айта кетсек болчу да, азыр эми чабуулда 2 оюнчу бар. Алардын бири өзүңүздөр көргөндөй Сейитбек Анарбек уулу экендигин байкоодобуз. Сейитбек Анарбек уулу оюнду улантууга мүмкүнчүлүк алган. Ага 3 оюнчу жабылды, ортосун жарып кирүүгө ынтымак командасы азырынча жете албай жаткан кези. Бауш Султанбеков бар коргонууда. Андан сырткары атаандаштарынан тартып алууга жетишкен Манас Ниязов улак менен. Манас Ниязовтан атаандаштары тартып ала албаса дагы жерге чирip жиберүүгө жетишти. Азыр эңе турган болсо каршы чабуул жаралып калат беле. Эми эки команда азыр бири-бирине таптакыр чабуулга жол бербей калды. Акыркы 2-3 мүнөттүн алкагында албетте. Көбүнчө борбордук бөлүктө кармалууда улак командалардын эңип алууга кезек-кезеги менен жүрүштөрү уланат, бири-бирине болушунча тоскоолдукту дагы берет. Жерден азыр Нуржан Мелисбек уулу эңип алууга жетишти. Нуржан буга чейин көрүнгөн эмес. Өзүңүздөр көргөндөй эки оюнчу бири-биринен талашты жана атаандашы бул эпизоддо Майрамбек Рысбековдун колунан жулуп кеткен, бирок аутка чыгып кетти. Аут бүгүнкү күндө жекеме-жекелер көп. Азыр эми дал колуна карматыш керек. Жекеме-жекеге алып келип жайгаштырат. 13 мүнөт жүрүп барууда. Биринчи тактап айтсак, экинчи таймдын бүтөрүнө дагы 8 мүнөттүн тегерегиндеги убакыт бар. Борбордук бөлүккө Урмат Раушан уулу Ахилес менен кирген. Ал эми Айбек Темирбаев эми гана атаандашынын атынын жабылынан ашып түшүп алууга аракетин көрдү. Жок, мойнунун алдынан созулган, бирок кулакка эки колдоп жеткени менен азыр тартып алуу оңой эмес, бирок ыңгайлуу тарапка өттү. Азыр ал эми Урмат Раушан уулу болушунча жакшы позицияны издеп жаткан кези. Эки оюнчунун кармашын бүгүн биз далай көрөбүз. Көрүп та жаткан мезгилибиз чындыгында жана бири-бирине бербөөгө жана ошондой эле бул өзгөчө бир маанилүү позицияны, маанилүү күрөштү жеңилбегенге аракетин жасоосу зарыл. Анткени жекеме-жекени жеңген командада улак сакталат. Андан ары чабуулга чыгуусу дагы ошого жараша өнүгөт. Ошондуктан улам жекеме-жекенин мааниси командага берген таасири өтө чоң. Ал учурда Урмат атаандашынан үзүлүп чыга албай жаткан кези толук бойдон оюнчулар бири-бирине каршы оюн жүргүзүүдө. Нуржан Мелисбек уулуна азыр менимче Урмат өткөрүп бергиси келген, бирок пасты бере алган жок. Ортосун жарып кирген атаандаштары активдүү жана Нуржан Мелисбек уулу чабуулга чыкты. Эсеп сандарын азыр ачууга жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Демек дагы бир жакшы. Эми 100% болбосо да менимче 90%дык мүмкүнчүлүк бар болчу бул жерде. Эгер буга чейин биринчи таймда Урмат Раушан уулунда 100%дык жакшы мүмкүнчүлүк болсо, бул жерде менимче 90%дык жакшы абал бар болчу. Бирок шашып жибердиби, атаандаштары артынан жакындап калган мезгилде капталдан ыргыткан. Анын натыйжасында улак жерде. Демек эсеп дагы да болсо 0-0. Ушунусу менен бул оюн бизге бүгүн чыныгы кызыктуулукту тартуулоодо. Азыр эң алууга аракеттер жүрүлбөсө анда жекеме-жеке орун алат. Азыр көбүнчө достук командасы ылды эңкегенге жол издейт. Аларга жекеме-жекенин кереги жок чынын айтканда. Майрамбек Рысбеков, Манас Ниязовтар бар. Манас Ниязов атаандашынын жолун жаап турган. Жана өзүңүздөр көргөндөй Сейитбек Анарбек уулу жаза мамыда. Демек ынтымак азыр 3 оюнчу менен ойноп жаткан мезгилде достук эсепти өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк алып кетиши ыктымал. Азыр аутка чыга турган болсо, Манас Ниязовта улак чыга турган болсо анда жекеме-жеке жана убакытты жеңүүгө мүмкүнчүлүк болмок. Азыр эми каршы чабуулга чыгууга жетиши алды жана алдыга озуп чыга алган жок, бирок бири-бирин жетелеп чабуулга аттанып келе жатканда азыр калыстын желеги желбиредиби. Нуржан Мелисбек уулу бар. Ошол эле учурда достуктун курамындагы оюнчу Ильяс Исаков коргонууда активдүү ойноду. Андан сырткары азыр Султан Русланов бар. Майрамбек Рысбеков оюн жүргүзүүдө.
Аутқа шығып кетті. Аут жана 1 минуттай уақытты меніңше қармауға әрекетін жасайды. Екінші таймда мына шул Достық командасында бір өте жақсы мүмкіншілік болды. Аны Ерлан Төлөбеков эми Тайғазанға кирип бара жатқан учурда суруп кетти. Ал эми Нуржандын ыргыткан учурдагы кооптуу болду. Эки команда демек экинчи бөлүктө кооптуу учурлар боюнча бирдей оюнун тартуулап жаткан кезде 0-0 эсебинен 3-чү таймга калышы бул беттешти кандайдыр бир чыңалууга бөлөйт. Чынын айтканда көрөрмандар азыр салымдарды күтүүдө. Эсиңиздерде болсо Нооруз мелдешинде Достук биринчи таймда эле 4 улакты салдырып койгон атаандаштарына. Ал эми бул мелдеште таптакыр башкача түрдө жүрүш өнүгүп жаткан мезгили. Демек алардын прогрессинен, өнүгүүсүнөн кабар берет. Ал учурда жекеме-жекеден Аудасбек Мырзабек уулу өзүңүздөр көргөндөй эңи панданары иш аракетин уланталган жок талаа чегинде. Ошого байланыштуу сыртка чыгып кетти. Азыр эми Сейитбек Анарбек уулунун убактысы жаза мөөнөтү жыйынтыгына келди. Ошого байланыштуу оюнду улантууга мүмкүнчүлүк алат. Сейитбек, Нуржан Мелисбек уулу сыяктуу оюнчулар командадагы күчтүүлөрдөн. Ал эми Достук көбүнчө азыр Манас Ниязовдун жардамы менен чабуулга чыгууга аракетин көрүп жатат. Буга чейин анда дагы бир мүмкүнчүлүк болду. Бирок аут абалы катталып калган болчу. Кезектеги жекеме-жеке экинчи таймда эле көз ачып жумганча байкасаңыздар 17-чи мүнөт аягына чыкты. 3 гана минута бар. Демек акыркы 20 мүнөттүккө биз 0-0 эсебинде барабызбы? Же болбосо эки командада азыр салымдар болобу? Эрсултан Айдаркан уулу Достук командасынан, Урмат Раушан уулу ынтымактан борбордук бөлүктө көпкө чейин эңе албагандыгына байланыштуу. Азыр эми сиздер байкагандай жекеме-жеке орун алат. Бул мелдешти уюштуруп берип аткан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери Эки команданын күйөрмандары чындыгында бул ат майданда азыр толуп турган мезгили. Эми нейтралдуу күйөрмандар дагы бар, аны дагы айта кетишибиз керек. Бул 9 май улуу жеңиш күнү Өзгөчө бир кызыктуулук дал ушул финалдык беттешке карата мына жүрүп жаткан кези. Буга чейин биринчи лиганын финалдык оюнунда Ысык көлдүн Көлтөр жана Таластын Кара Буура командалары ойноду. 2-1 эсебинде Көлтөр командасы ийгиликке жетип биринчи лиганын чемпиону аталгандыгын айта кетели. Демек эми алдыда Көкжал командасынын ордуна жогорку лигага ойноого мүмкүнчүлүк алды. Көлтөр буга чейинки Толкун командасы экендигин да айта кетебиз. Демек президенттин кубогунда жогорку лиганын курамы алмаша тургандыгын айта кетели. Ылдый тараптан Аудасбек Мырзабек уулу сол такымга улакты басууга жетише алды. Кыяс Ниязов ага каршы ак бөрү менен чыккан, бирок ак бөрү менен жолбой алган жок улакка. 1,5 гана мүнөт убакыт бар. Азыр бири-бирине убакытты айтып жатабы, ынтымак оюнчулары жокпу? Аны дагы байкайлы. Алдыга чыгууга жол издеп көрүшөт, бирок коргонууда Анаки Азимкул уулу дагы бар. Кыяс Ниязов бар. Мына коргоочулар активдүү. Бүгүн Достуктун коргонуу бөлүгү албетте бир топ күчтөнгөндүгү байкалууда. Азыр эми каршы чабуулду ишке ашырууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралды, бирок Кыяс Ниязов атаандашынан улакты тартып алууга аракетин көрүүдө. Ошол эле мезгилде Белек Мукаев кошулду, Ташым Майлыбашев менен биргеликте ага байланыштуу сүрмө топ өз тапшырмасын таамай аткарды. Жекеме-жеке орун алат. Нуржан Мелисбек уулу того жайгаштырууга даяр. Мындай коргонуу бөлүгү күчтүү оюнда чындыгында чабуучулардын тапшырмасы бир топ оорлойт. Ошол эле Достуктагы Майрамбек Рыспеков, Манас Ниязов, ал эми ынтымактагы Нуржан Мелисбек уулу, Сейитбек Анарбек уулу сыяктуу оюнчулар дагы өзүңүздөр көргөндөй бир аз кыйналып жаткан кези. Ылдый тараптан азыр эң алууга Сейитбек жетише алды. Ал Акилесте минип алгандыгын көрүүдөбүз. Ал мына ушул Урмат Раушан уулунун ордуна кирген. Акыркы секундалар. Экинчи тайм бүтүп деле калды көрүнөт. Жана Акилес менен азыр Сейитбек Анарбек уулу келди, бирок ыргытууга азыр жол издеп тапкан жок. Акыркы секундалар болчу.
аутқа чыгып кетпестен ойын таласына таштап. Ауттан кейін эми баштапкы чекитке алып келип улакты жайгаштыруу керек. Анткени экинчи таймдын убактысы соңуна келди менимче. Экинчи таймдын 10-чу секундасы 5 4 Ооба, акыркы секундалар 2-3 секунда калган жана азыр эми баштапкы чекитке жайгаштырылат. Биз бардыгын жеңүүчүнү же болбосо 3-чү таймда аныкташыбыз ыктымал. Бирок факт эмес, анткени кошумча тайм бар, эгерде эле тең-тең чыга турган болсо, андан ары балким командалар булитке чейин жетип кетиши дагы ыктымал. Эми аны убакыт көрсөтөт. Алыстан келип учурашып, аманчылык сурашып тургула. 10 мүнөт тыныгы берилет эреже боюнча. Басмайылдарды бошотуп, демдерин басып алсын. 10 мүнөт тыныгы. Жагымдуу топ. Достук жана ошондой эле ынтымак командалары бири-бирине каршы ойноодо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош жана Талас облусунун мыкты командалары жогорку лига 3-чү чечүүчү тайм эсеп азырынча 0-0. Эки команда эсепти ача элек. Салымдарга бара элек. Бирок экинчи таймда окуя көп болду. Салымдарга болгон мүмкүнчүлүк дагы көбүрөөк болду. Ошондуктан улам бул командалар балким азыр 3-чү таймда чечеттир. Жеңүүчүнү биз 9 май жеңиш күнүнө карата уюштурулган мелдештин жеңүүчүсүн аныктамакчыбыз. Финалдык бөлүккө кандай түрдө чыгып келгендиги сиздерге белгилүү болуш керек. Азыр эми Достук командасы биринчи жолу эңмалууга жетишти. Жана Манас Ниязов ага каршы бул эпизоддо болушунча тоскоолдук кылууга Эрлан Төлөбеков менимче барган. Ошого байланыштуу азыр эми жекеден уланат. Баштапкы минутада эле эңмалууга Достук оюнчулары жеткен болчу. Экинчи бөлүктө чыныгы кызыктуу оюн жүрдү. 3-чү таймдан дагы андай оюнду күтөбүз командалардан. Жекеменен бул беттеш уланат. Борбордук таладагы айлампанын чекитине ташталды. Урмат Раушан уулу Акилес менен кирген. Эрсултан Айдаркан уулу Арча тору менен борбордук бөлүктө командага жаңы кошулган таланттуу оюнчулардын бири. Ошол жекенин оюнчусу. Эки командада бирден ушундай оюнчулар, экиден оюнчулар бар. Жок, азыр Урмат Раушан уулу эмес, албетте Сейитбек Анарбек уулу. Сейитбек Анарбек уулу кечиресиздер, Ахиллести минип чыккандыгын айта кетишибиз керек. Буга чейин дагы Сейитбек кирип бир ирет ийгиликтүү болгондугун айта кетсек болот. Жекеде негизи эле жекедеги атты башкаруу да оңой эмес. Азыр аутка чыгып кетет. Арты тарабынан Достуктун оюнчусу Ильяс Исаков Дерский менен барып түртүп чыгарууга жетишти. Кайрадан эле борбордук бөлүктөн жүрүш уланат. Жекеде Сейитбек Анарбек уулунун кирип жаткандыгынын себеби дагы бар болуш керек. Анткени ал Урматка караганда батыраак тегип жаткандыр. Азыр болсо Айбек Темирбаев кирди. Андан сырткары Аудасбек Мырзабек уулу борбордук бөлүктө. Ал аргымагы Геркулес менен кирген. Айбек Темирбаев жана Аудасбек Мырзабек уулу. Аудасбек көпчүлүк учурда биринчи эңкейип эңүүдө байкасаңыздар такымга баса элек, азырынча жок. Такымга басып алган. Айбек Темирбаев эми берки тарабынан барып жакшы эле тоскоолдук көрсөтүүгө аракетин көрүп жатат. Бирок айлампадан чыгууга дагы Аудасбек эми гана бара тургандай жана чабуулга барууда ынтымак командасынын
алдыға болгон аракети, бирок коргонууда Бауш Султанбеков бар, Ташим Айлыбашев дагы тургандыгын көрүүбүз. Ошондуктан алардын арасынан ыргытуу оңой болбойт. 2-3 оюнчу бар. 2-3 оюнчу Ташим Айлыбашев дагы бар экендигин көрүүбүз. Мына коргонууда активдүү иш аракеттерин көрсөтүп жаткан мезгили Нуржан Мелисбек уулу азыр командалашы Марлис Койгелдиевдин жанына жайгашкан. Марлис Койгелдиев 1982-жылы төрөлгөн. Аны менен биргеликте команда капитаны Мадалбек уулу Нияз дагы ошол 82-жылы төрөлгөн улакчы. Андыктан командасындагы эң тажрыйбалуу ардагерлерден экендигин белгилей кетели. Өткөрүп берүү ишке кирди. Эрлан Төлөбеков улак менен Эрлан Төлөбеков учурда Эжаңгарат жана Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп берип жаткандыгынын себеби бар. Жана эки атаандаштан жакшы эле качкан алгач Ильяс Исаковтан анда сырткарыдагы бир каршылаштан качкан. Сол тараптан азыр кирип бара жаткан кези кара куш менен оюн жүргүзүп жаткандыгын байкоодобуз. Жана Нуржан Мелисбек уулу азыр жакындап калды, бирок Бауш Султанбеков коргонууда активдүү. Сейитбек Анарбек уулу дагы бар. Ошол эле мезгилде өткөрүп берүүгө жетишкен жок. Бауш Султанбеков өтө бир мыкты деңгээлде атаандашын карап турган мезгили. Көпкө чейин такымга басып жүрүү дагы оңой эмес. Артка балким азыр чабуулду узартууга барышы ыктымал. Эгерде эле атаандаштары тартып албай турган болсо. Бауш Султанбеков менен дагы бир командалашы Ташим Айлыбашев өтө активдүү талашууда. Азыр Нуржандан улакты жулуп кетиши толук мүмкүн. Бирок бул азыр такымдагы улакты тартып ала алышкан жок. Жана андан ары бири-биринин жанына жакын кармала албай жаткан кези. Коргонууда достук активдүү атаандаштарына жол бербей оюн өткөрүп жаткан кези. Мындай оюнда болушунча командалар эреже бузбай ойногонго аракетин жасоосу зар. Анткени азчылыкта кала турган болсо, атаандаштар ыргытып кетиши мүмкүн. Жана жеңилүүнүн башкы себеби бул жаза мамы болуп калышы дагы ыктымал. Азыр жерге чүрүп жиберди Эрлан Төлөбеков. Ага Нуржан өткөрүп берген, анткени көп убакыт бою кармап турган болчу. Жана андан ары жерде азыр ынтымактын курамында Дастан Сагынбек уулу да киргендигин көрүүбүз. Жана Кимиселди жок, азырынча дагы да болсо жерде кармалып турат. Калысы ышкырат менимче бир аздан кийин. Анткени эңе албай убара болуп жаткандыгын көрүүбүз командалардын. Экинчи таймдын бүтөрүнө болгону 15 мүнөттөй убакыт бар. Манас Ниязов ылды эңкейди жана эңип кетүүгө жетише алды. Демек азыр өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жок. Өйдө көтөрүп такымга басуу же болбосо аны көзөмөлдөп калуу мүмкүн болбой калгандай болду. Анын натыйжасында жакшы бир чабуул мүмкүнчүлүк токтоп калды. Азыр эми кайрадан эле оюнчулардын аракети уланууда. Башка чекитке барып ылды түшкөн. Ылды эңкейди Майрамбек Рыспеков. Жете алган жок. Андан ары дагы бир мүмкүнчүлүк бар болчу. Султан Русланов ойногон, бирок жете алган жок. Ташим Айлыбашев бар, Манас Ниязов улактын түбүндө. Бирок азыр эңер эмес жана жекеме жекеден уланат командалардын жүрүшү. Бирге бир чыгуу орун алгандай. Экинчи, тактап айтсак, үчүнчү таймда дагы жеңүүчү болбосо анда кошумча 10 мүнөттүк бул алтын упайга чейин уланат. Демек, үчүнчү бөлүк бул бир гана упайдын ыргытылышын күтөт десек болчудай. Кошумча мүнөттөр тактап айтсак, ошол эле мезгилде барган сайын бул беттештеги жалгыз улак ушул алтын упайдын кызматын аткарып кое тургандай. Анткени дагы бир салым менен жооп берүү өтө татаал болот командалар үчүн. Ылды эңкей Эрзамат Сейитбек Анарбек уулу өтө мыкты деңгээлде эңди. Ал азыр Ахиллести минип турган мезгили. Ахиллес бир гана жекеме жекеде эмес, ал күлүк тагат. Ошого байланыштуу чабуулга чыгууга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп берди. Бирок азыр өздөрүнүн тайгазанынын түбүндө ойногон, артта калып достуктун оюнчусу Белек Мукаев артынан кууп келе жаткан кези Нуржан Мелисбек уулу чабуулга чоң ылдамдыкта келе атат, бирок атаандаштар алдынан тосуп чыгууга даяр. Жана тайгазандан азыр бурулуп эми чыгууга мүмкүнчүлүк издейби.
Бул тактиканын бардыгын өздөштүрүп бүткөн достук командасы өзүңүздөр байкагандай ошого байланыштуу жолотпой жаткан мезгили. Алардын курамынан коргонууда Султан Русланов дагы, Ташим Алибашев, Манас Ниязовдор оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Нуржандан азыр тартып алууга толук күчүн жумшады, бирок жерге түшүп калды. Демек, достук командасынын тайгазанына жакын жерде, улак жерде турат. 12 мүнөт убакыт бар 3-чү таймда. Дастан Сагынбек уулу ылды эңкейди, бирок жете алган жок. Негизи командалар кошумча 10 мүнөттүк таймга кете турган болсо, анда ал кандайдыр бир лотерея экендигин дагы айта кетсек болот чыдай. Азыр мына эми Нуржан Мелисбек уулу жерге кулап түшкөндүгүн көрдүк аттан. Ал мезгилде мына эми жекеме жеке орун алат. Бирге бир күрөшүү менен бул беттеш уланышы керек. Биз жогоруда айтып өттүк, ар бир эреже бузуудан командалар качыш керек деп, анткени аларга тест таасирин берет. Чындыгында 3 оюнчу менен кала турган болсо, анда өтө бир чоң артыкчылык пайда болуп калат. Ошондуктан улам мына ушундай абалдарды дагы байкоосу зарыл. Азыр эми бирден оюнчу бул жолкусунда Аудасбек Мырзабек уулу жана Айбек Темирбаев борбордук бөлүктө Геркулеске каршы Көкпет оюн жүргүзүп жаткан кезде Көкпет жана Геркулес борбордук бөлүктө биринчи болуп Аудасбек жете алган жана Манас Ниязов өтө активдүү түрдө ойноду. Азыр Аудасбек жерге кулайт, табайлаш керек. Азыр жүгөндөн буту тактап айтсак, үзөңгүдөн буту чыкпай калды, жүгөндү толук башкарууга жетишпей калган. Демек, эгер деле үзөңгүгө бут илине турган болсо, анда жаракат алып калышы мүмкүн. Буга чейин оюндардын биринде мына ошол Сейитбек Анарбек уулунун буту үзөңгүдөн чыкпай калган. Азыр эми достук командасы улак менен Кыяс Ниязов өзүнүн аргымагы менен чоң ылдамдыкты өрчүтүп бара жаткан кезде тайгазанга жакын бара алабы. Биринчи атаандашынан озуп барды жана ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Демек, азыр ынтымак оюнчусу кимис болсо дагы азыр атаандаштын багытын буруп кетүүгө жетишти. Бул дагы 100% жакшы мүмкүнчүлүк болчу. Бирок Кыяс Ниязов өзүнүн ылдамдыгын жайлатып койгондой болду. Эгер деле бир аз ылдамдык менен дагы чаба турган болсо, балким тайгазанга жетип барат беле. Ал эми чоң ылдамдыкта келип, мына капталынан чыгып коргонгон бул ынтымак оюнчусу өтө активдүүлүгүн көрсөтүп, чыныгы оор тапшырманы аткарып койду десек да болчудай. Эсеп 1-0го өтө жакын болду чындыгында. Бул таймдын алкагында кооптуу алдар боюнча мына эми достук алдыга чыкты десек дагы болчудай. Ал учурда жекеме жеке Аудасбек Мырзабек уулу атаандашынан улакты жулуп кетти. Андан ары Сейитбек Анарбек уулу алат. Сейитбек Анарбек уулу жол издейт жана алдыга чабат. Бул жолкусунда ал өзүңүздөр билгендей мына ушул торнадону минип алган. Торнадо күлүк аттардын бири. 3 оюнчу бири-бирине жакын жайгашып турган учуру жана ыргытууга жол издеп тапкан жок. Ошого байланыштуу артка барууга чечим чыгарган. Тактап айтсак, артка бир барып келип, андан кийин чабуулду улантууга аракетин көрүп жаткан кези Сейитбек Анарбек уулу торнадо менен оюн жүргүзүүдө. Бүгүн бул оюнчу Ахиллести дагы менде жекеме жекеге чыкты. Андыктан оор тапшырмаларды маал-маалы менен аткарып жаткан учуру. Коргонуу өтө үлгүлүү байкасаңыздар. Бир топ мындай чабуулдарга тактап айтсак, тайгазанга ынтымак жакындап келди. Бирок ыргытууга азыр жол издеп таппай жатат. Ал эми буга чейинки оюнда мына ушул Сары Өзөн менен достук командасы ойногондо мындай бири-бирине каршылыкты көрсөткөн эки команданы көрө алган жокпуз. Сары Өзөн балким жаңы түзүлгөндүгүнө балдардын бири-бирине жаңы көнүп жаткандыгына байланыштуу туруштукту достук командасына көрсөтө алган эмес. Азыр сүрмө топ сыртка четтетет жана жекеме менен командалардын оюну уланат. 13-чү мүнөт жүрүп барууда. Демек, 7 минутанын тегерегиндеги убакыт бар. Биз жогоруда белгилеген
мына ушул уюштуруп берген кошумча мүнөттөргө баратабыз, бирок эми жетиштүү убакыт бар. Бир сапаттуу чабуул, бир чыныгы эрте жасалган кыймыл десек болот. Өзгөчө бир убакыт алып келип коюшу ыктымал. Азыркы эки команданын деңгээли чындыгында бирдей. Жекеме-жекени сыртка алып турган учурда, аны албетте бул статистикага кошпой турган учурда командалардын беттеши бирдей деңгээлде жүрүүдө. Андыктан чыныгы кызык оюнду гөл жегинде азыр эми ынтымак командасына күйөрмандарга тартуулап тургандыгын байкоодобуз. Жана азыр эми атаандаштарынын тайгазаны көздөй чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Эсеп бетин Ташимайлы Башев өзгөртүп коюуга өтө жакын, жана ыргытууга мүмкүнчүлүк бар. Алгачкы салым! Достук командасында эсеп бети 1-0. Ташимайлы Башев. Кыяс Ниязов жана ошондой эле командалашы Манас Ниязов ыргыта албаган убактарды ыргытты. Ташимайлы Башев эсепти 0-1 айландырууда. Биринчи катар санындагы оюнчу азыр эсепти 1-0 айландырды. Алдыга Достук командасы чыкты. Болгону 6 минута бар. Ынтымак жетишеби? Мына ушул суроо. Ынтымак командасы жетишип калышы мүмкүнбү ушул суроо? Азыр кармалып турган учуру жерден эңүү боюнча азыр биринчи болуп жете алды. Нуржан Мелисбек уулу оюн жүргүзүүдө жана аутка чыгып кетти. Нуржан Мелисбек уулу бул учурда жакшылык жок. Бул учурда Кыяс Ниязов кагаш ойноду азыр. Эми жекеме-жекеге алып келди. Ал Берекени минип чыккандыгын көрдүк. Нуржан Берекени минип чыкты. Оюну кандайдыр бир деңгээлде жүрбөй жаткан оюнчулар эми аттарын алмаштырып ойноп көрөт. Ошого байланыштуу азыр Нуржандын биз башка атты минип алгандыгын көрдүк. Жекеме-жеке алдыда убакыт өтө эле аз чындыгында. Андыктан Достук командасы менимче коргонууда ойноп коюшу керек. Ал эми ынтымак болушунча чабуулга аттанышы керек болот. Азыр Айбек Темирбаев менен Аудасбек Мырзабек уулу кирген. Жана андан ары кайрадан эле аутка чыгарууда каршылаштары. Бул түшүнүктүү тактика. Албетте ар бир жекеме-жеке чыгуу убакытты алат. Ошого байланыштуу бул командалар мына ушундай тактикада оюнун көрсөтүп жаткан мезгили. Демек, жакшы мүмкүнчүлүк, бир упай айырмачылыгы бар. Эки команданын оюну бүгүн бири-бирине өтө жакын чынын айтканда. Ошого байланыштуу кандайдыр бир айырмачылык эми буга чейин байкалды деп айта албайбыз, бирок Ташимайлы Башев ыргыткан улак, аны качырып жиберген оюнчулар ушундай эсепти каттады дагы. Азыр эсеп көрсөткүчү боюнча албетте мына ыңгайлуу абал Достук командасында. Жекеме-жекеге бирден оюнчу кирип келди. Урмат Раушан уулу жана ошондой эле Манас Ниязов борбордук бөлүктө. Буга чейинки 9 май мелдешинде дагы Достук командасында ийгилик болгон 3-2 эсебинде алар бир упай айырмачылыгы менен ынтымакты жеңип алган болчу. Ал эми бул жолкусунда дагы бир упай артыкчылык кармалып турат. Ташимайлы Башев өзү жалгыз эле атаандашын сыртка чыгарып койду. Байкасаңыздар, азыркы учурда ынтымак өзүңүздөр көргөндөй командалык оюнду тартуулай албай жаткан кези, атаандаштардын жолун бирдей торой албай жаткандыгын дагы байкоодобуз. Жекеме-жеке көрүнүшү Аудасбек Мырзабек уулу менен Айбек Темирбаев кирип келди. Геркулес жана Көкбет аргымактары борбордук бөлүктө оюн жүргүзүп жаткан учуру беттештин бүтөрүнө болгону 3 мүнөттүн тегерегиндеги убакыт бар. Андыктан биз жогоруда айткандай эле бир упай айырмачылык бул мына ушул алтын упайдын кызматын аткарып коюшу мүмкүн дегенбиз. Мына ошол ыңгайлуу позицияда Достук оюн жүргүзүүдө. Бирок атаандаштары чабуулда азыр Аудасбек Мырзабек уулу Ташимайлы Башев менен Манас Ниязов өтө активдүү. Менимче Манас Ниязов азыр ак бөрүнү минип алган. Ооба, өзүнүн агасынын атын минип алгандыгын көрүүдөбүз. Жана өздөрүнүн тайгазанына жакын жерде ойноого аргасыз бул чабуулду таптакыр ынтымак өрчүтө албай жаткан учуру. Жана сүрмө топ бүгүн Достуктун аткаруусунда өтө күчтүү байкасаңыздар. Баягы Норус мелдешинде ойногон команда менен азыркы Достуктун айырмасы асман менен жерде экендигин дагы
Biz buга чейинки беттештерден көргөнбүз. Бүгүнкү оюнунда дагы байкоодобуз. Алар тынбай машыккан көрүнөт. Жеңишке болгон аракетин толук жасап жаткан учуру. Азыр эми жекеме-жеке көрүнүшү. Урмат Раушан уулу борбордук бөлүктө жана ылдый тараптан эң алууга аракетин жасайт. Жерден сол такымга басууга жетишип жаткан кези. Бул жолкусунда Урмат Раушан уулу атаандаштарынан Эрсултан Айдаркан уулу. 2 минутта убакыт бар. Азыр Урмат Раушан уулу өзүңүздөр көргөндөй жерге түшүп калды. Бул албетте атаандаштарынын пайдасында. Азыр эми Эрсултан Айдаркан уулу эч шашпастан такымга улакты басты жана чабуулга азыр аракетин жасап көрөт. Ооба чийинден жок, кайра ташталды. Кайра ташталды, азыр чабуулду баштоого жете алышкан жок. Мына бардыгы чечилди. Азыр эми беттеш дагы да болсо уланууда. Буга чейин Эрсултан Айдаркан уулу Урмат Раушан уулуна кандайдыр бир туура эмес ыкманы колдонгонбу же болбосо эмне болду азыр түшүнүксүз. Эми гана талашка түшүүгө жол берип жаткан кези. Тескерисинче азыр калыс убакытты созуп жаткандай чындыгында. Азыр жекеме-жекеде 1 эмес 2 мүнөт жыйынтыгына келейин деп калды. 40 секунда бар. Достуктун чемпиондугуна 40 гана секунда бар. 30 секунда. Бүгүн чыныгы коз күчтүү оюнду эки команда тартуулады, ачыгын айтканда. Андыктан мына ушундай коз оюнга менимче Ысык Көл облусунун көрмандары жана эки команданын көрмандары келип көз жүгүртүүгө жетише алды. Урмат Раушан уулу улак менен. Урмат Раушан уулу чабуулга барат, бирок аны атаандашы акмалап кармап турган жана акыркы секундалар убакыт соңуна келип жетти. Мына ушундай азыр калыстын белгиси берилгендей да болду. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, 9 май улуу жеңиш күнү 74 жылдыкка карата уюштурулган мелдеш Достук командасынын 1-0 эсебиндеги жеңиши менен аяктады. Бул беттештеги башкы каарман Ташы Майлыбашев экендигин белгилей кетебиз. Биринчи катар санында ойногон Ташы Майлыбашев айырмачылыкты жаратты десек болот. Бул чындыгында минималдык эсеп артыкчылыгы. Биз жалпы Достук командасынын көрмандарын куттуктайбыз. Чыныгы таза оюн жүрдү, эки командадан тең эч кандай пикир келишпестиктер болгон жок. Андыктан буга чейин Ноорус мелдешинде утулган болсо, бул жолкусунда жеңип кайсы бир деңгээлде реванш алды десек дагы болчудай. Эсеп бети 1-0 болду. Демек жакшы оюнду, күчтүү оюнду командалар тартуулай алышты. Күчтүүсү жеңди десек болот. Жана ошондой эле ынтымак командасына биз ийгилик каалап өтөбүз. Кийинки оюндарына демек мындан дагы күчтүүрөөк даярданып келишсе керек. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зайрат Эсенбай болдум. КТРК спорт каналы менен бирге болуңуздар. Ушуну менен 9 май мелдештери жыйынтыгына келип жетти. КТРК спорт алдыда кызыктуу спорт түрлөрүн сиздерге тартуулайт. Жакшы бир алаканды жайып ааламга бир кенен келечекке көз таштап келе жаткан сапарыңар байсалдуу болсун. Омин! Ынтымак командасы бар болуңуздар, эсен болуңуздар. Ат үстүндө кылымдарды карытып, атанын сүйүктүү атуулу болуп, бийик болуңуздар, кол алышып коюңуздар. Эли журттун алдында карагылачы кандай сонун көрүнүш, кандай сонун көрүнүш. Эме аттардын оозун тартып чаңдатпай туралы эме.
Өткілі. Жөчендер өткілі. Елдің қатарына, елдің ағымына қошылғыла. Рахмат. Қаяққа ортасыңар ем, Емне өзіңірче уыды болып отасыңар ем, ұрматты ағайын туғандар. Моу жерде емне деген шет елден келген елдер бар, кішіне тартипті болғылы еме. Олу Рамазан айындауыз, мұсылманбыз, сауыр етелі. Тартип бар жерде ырыс тоқтойды дейді. Келгілі. Ағарып күндін атқаны, қызарып күндін батқаны, екі келмес өмірдің есеп чотын қаққаны, арбаңыздар қылымдарды қарытқан олу қырғыз қалайық қалқы. Олу 9 май жеңіс күніне қарата региондарда өніктірі жана санариптештірі жылына қарата өткөрілген Көкбөрі бойынша республикалық мелдештің жеңішілерінің сыйлы аземи құт болсын. Қол чаап қойыңыздар. Мына қырғыздың атуылдары, атадан балаға өтіп келе жатқан мұрас қатары, қырғыз болдым дүйінеге қырғыз болып келдім тоожамынып деп, терең ұрматтау менен мен қырғыздың атуылдарын, шыған атуылдарын терең ұрматтау менен атайын. Қырғыз Республикасының президентінің жоғарғы кеңештегі өкілі Дыйқанбаев Құрманбек Сапарович, қол чаап қойыңыздар. Екінші Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңешінің депутаты Исаев Қанатбек Кедейханович, қол чабылар. Майрамыңыздар менен Қырғыз Республикасының өкіметіне қарашты жаштар іштері, дене тарбия жана спорт бойынша мемлекеттік агенттігінің директорының орынбасары Арпачиев Қанатбек Макенович, майрамыңыздар менен Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңешінің депутаты жана Арғымақ Федерациясының президенті Самай Урмат Обозбекович, майрамыңыз менен Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңешінің депутаты Чойбеков Руслан Нурқалиевич, майрамыңыз менен терең урматтоо менен Қырғыз Республикасының Ысыкөл облысының Ысыкөл районының администрациясының башчысы Аким Иманалиев Данир Белекович, қол чабылар. Майрамыңыздар менен ақ қалпаға асман тиреген ұлы Қырғыз Республикасының Көкбөрі Федерацияның президенті Қадырқұлов Искендер Анарбекович, қол чаап қойыңыздар. Мына Ошереке 9 май ұлы майрамға ұйыштырған қырғыздың атуылдарына сөз кезегін беріп қойайын, терең ұрматтау менен. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү оюндун меймандары жана Ошереке катышуулары. Сиздерди бүгүнкү 9 май улуу жеңиштин 74 жылдык маракеси Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин аттан чын дилимден куттуктайм. Мындан 74 жыл мурун биздин ата-бабаларыбыз деген согуштун отуна өшүрүп жеңишке ээ болгон. Бүгүн дагы мына 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган улуттук ат оюндары болуп, бүгүн жеңиш болуп турат. Ушул биздин ата-бабалардын жеңиши менен аталарды бизге көк асман алып келди. Мына касиеттүү көлдүн жээгинде бүгүн дагы ушу көк асманда турганда ушу бүгүн жеңиш болуп ат оюндар болуп атат. Урматтуу туугандар, жердештер, жараткан Аллахка чексиз мактоо. Биз деген ушулеки ынтымак менен, биримдик менен дайыма жеңиште болобуз. Бүгүн дагы мына бүгүн эр жигиттерибиз деген жакшы оюн көрсөттү. Сооронбай Шарипович Жээнбеков резерв фонддон ушу Көкбөрү фондунан 500 миң сом акча бөлүп берди. Ат чабышка дагы Аламан байге 200 миң сом акча бөлүп берди. Урматтуу туугандарыбыз, дайым деген ушу касиеттүү көлдүн жээгинде деген ушундай оюндар болуп турсун. Мына былтыр деген 3-чү көчмөндөр оюнда дагы кыргыз эли деген бүт дүйнөгө өзүн көрсөтө алды.
Биздин эр жигиттер деген ушу ат оюндары менен дагы бүт дүйнөгө өзүнүн эрдигин көрсөтүп коюшту. Бүгүн мен ушу келип атайын көрүп сыймыктанып атам. Мына ынтымак, достук кандай оюн болду? Биздин жигиттерге деген жараткан Алла ден соолук берсин. Ийгилик болсун. Улуу Рамазан айында деген айтылган дуа тилектин баары кабыл болсун. Баарына деген ар бийбилге жаткан Алла иманын нурун берсин, жакшылык берсин, рызкынын берекесин берсин. Бар болгула, бай болгула. Рахмат. Эмнеге кол чаппайбыз? Улуу майрамыңыздар менен рахмат. Дыйканбаев, Курманбек Сапаров, чоң рахмат. Бар болуңуздар. Эмки сөз терең урматтоо менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Исаев Канатбек Кедейхановичке сөз кезегин бермекчимин. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу ат оюндарынын күйөрмандары, урматтуу көкбөрчүлөр. Барыңыздарды бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Көкбөрчүлөр, өзгөчө бүгүн майрам уюштуруп беришти көлдүктөр үчүн. Жакшы оюн болду. Достук командасын жеңиш менен куттуктайбыз. Ынтымак командасы дагы татыктуу оюн көрсөттү. Экинчи орунда эле жаман эмес, жакшы оюн көрсөттү. Ынтымак командасына да кол чаап коелу, урматтуу көрөрмандар. Негизден бул турнирге катышкан бир да команда мен ойлойм уттурган жок. Баары анткени намыс талашып ат үстүндө кыргыз эли үчүн жакшы оюн көрсөтүп берди, той уштуруп берди. Кыргыз эли ушинтип ар дайым ат үстүндө болуп, ат үстүндө бекем болуп, кыргыздын намысын талашып жүргөндөй болуш керек. Кудай буйруса ушул жигиттер келечекте Кыргызстандын курама командасына кирип, кыргыздын намысын талашып эл аралык оюндарда чоң жеңиштерге жетет деп мен ишенем. Урматтуу көкбөрчүлөр, жеңиш күнүндө ар дайым силер жеңиштин үстүндө жүрүлө, ар дайым байгелүү орундарга ээ болуп жүрүлө деп каалап тилеп кетет элем. Ушул ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар баары кабыл болсун, элибизде тойлор көп болсун. Кыргыз эли ушундай ат оюндардын үстүндө гана, ат үстүндө кыргыз эли болуп, кыргыз тили менен сакталат. Намысыбызды, када салтыбызды сактап жүрөлү. Дагы жолу жеңиш майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, Канатбек Кедейханович. Эмки сөз мына 9 май улуу жеңиш күнүнө Маракеде көкбөрүүчүлөрдүн республикалык мелдешин барыбыздын башыбызды бириктирип отурган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштер дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Арпачиев Канатбек Макенович. Ассаламу алейкум, урматтуу спортсмендер, уюштуруучулар, урматтуу улуттук спорттун сүйүүчүлөрү. Сиздерди Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиктин атынан, жалпы спорт коомчулуктун атынан бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Чындыгында мына тарыхта да айтып атат, кыргыз эли илгеркел, ата-бабабыз ушундай оюндарды ойноп келген. Мына жакында эле жакшы кабарды айтып атат. Кыргыз эли биздин заманга чейинки 10-жылында пайда болуп, ошо тарыхта калган экен. Мына ошол убакта да биздин ата-бабалар ушундай оюндарды ойноп жүрсө керек. Мына атадан балага калып бүгүнкү күнгө жетип отурат. Дүйнөлүк деңгээлге чыгып атат. Кайсы мамлекет, кайсы эл тарыхын билбесе, маданиятын сактабаса, улуттук оюнун колдобосо, ал жок болуп кетет экен. Бирок бизде мына бүгүнкү күнгө чейин ушу улуттук оюн болуп, дүйнөгө чыгып, дүйнөгө таанылып отурабыз. Ошондуктан бар болуңуздар, бай болуңуздар. Келечекте дагы абдан чоң мелдештер көп. Эмки жылы Кудай буйруса 4-чү көчмөндөр оюндору болот. Мына ошого да даярдыктардын бири болуп эсептелмекчи. Дагы сөзүмдөн пайдаланып, Кыргыз Республикасынын президентине, президенттик аппаратка, өкмөткө, жогорку кеңештин депутаттарына, жергиликтүү бийликтерге, спонсорлорго, барыңыздарга чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Бар болуңуздар. Рахмат. Канатбек Макенович, чоң рахмат. Чоң рахмат. Эме көкбөрү күйөрмандары, урматтуу эрендердин эрен оюну көкбөрүүчүлөр, мен бул сөздү бербесем болбойт. Кыска нуска жанагы билекти түрүнү иш алганда барыбыздын башыбызда турган
Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын президенти Кадыркулов Искендер Анарбековичке бир кол чаап коюңуздар. Терең урматтоо менен кайрылуу бата сөзүн берип койсун. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү оюндун катышуучулары, ошону колдоочулар. Биринчиден баарыңарды бүгүнкү жеңиш байрамы менен куттуктаймын. Экинчиден ушул жерге баарыңарга ыраазычылыгымды айтып коеюн дедим. Ушул жерде Көкбөрүнүн генеральный спонсору Мегаком компаниясы, Кыргыз спорт комитети, жогорку кеңеш, правительство. Баарыңардын дәуір жол жеңіш күнү менен куттуктаймын. Баарыңарга ийгилик каалаймын. Баарыңардын жеңиштүү үстүндө болуп жүрүңүзгө. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Кадыркулов Искендер Анарбекович, чоң рахмат. Эми уруксат болсо сыйлоо аземине өтө берели. Урматтуу Көкбөрү күйөрмандары, ушул республикалык мелдеште Көкбөрү боюнча биринчи лигада 16 команда катталган жана маалымат бергендей. Эми ушул жерге биринчи лиганын 3-чү орунун алган Алкан Ата командасы 40 000 сом, 40 000 сом менен сыйланат. Жана ошондой эле ушул медальда Үсөн Кудайбергенов, Сүймөнкул Чокморов бабалардын жаркын элесине арналган медальдар ат оюндары боюнча жакшы мактоо баракчасы менен жана 40 000 сом менен сыйланат. Тапшыруу аземин Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун администрациясынын башчысы Аким Иманалиев Данир Белекович сыйлайт. Кол чаап коюңуздар. Кол чаап коюңуздар. 3-чү орун биринчи лиганын Алкан Ата командасы. Кол чабуулар. Эмнеге кол чаппайбыз? Эмнеге кол чаппайбыз? Кол чаап коюңуздар. Эмне деген эмгек? Алкан Ата командасы. Алкан Ата командасы. Мактоо баракчалар менен Үсөн Кудайбергенов жана Сүймөнкул Чокморов бабалардын жаркын элесине арналган медаль менен сыйланат. Кол чабуулар, кол чабуулар. Рахмат. Алкан Ата командасы. Биринчи лиганын маңдай тер таманакы менен 2-чи орунду толук багындырып алган Кара Бура командасы 50 000 сом мактоо баракча медаль менен сыйлоо аземин Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын президенти Кадыркулов Искендер Анарбекович тапшырат. Кол чаап коюңуздар. Байге кут болсун. Байге кут болсун Кара Бура командасы. Ой, бир кол чаап койсок болбойбу? Майрам эмеспи? Улуу жеңиштин 74 жылдыгы. Кубак кут болсун. Кол чапканга дагы жарабай калдыкпы? Кол чаап коюңуздар. Адам баласынын жетишкендигине Кара Бура командасы байгеңер кут болсун. Бар болуңуздар, эсен болуңуздар. Ала тоодой бийик болуңуздар. Биринчи лиганын биринчи Ысык-Көл Кыргыз көлү кылкылдаган деп аттаналы. Манасчылар ааламга жар салган биринчи орунду биринчи лигадан жеңүүчү болуп электен өтүп келген Гөлтөр командасы. Гөлтөр командасы. Байгени Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, Аргымак Федерациянын президенти Самаев Урмат Обозбекович тапшырат. Кол чаап коюңуздар. Гөлтөр командасы 100 000 сом медаль. Медальда Үсөн Кудайбергенов жана Сүймөнкул Чокморов бабаларыбыздын жаркын элесине арналган төшбелги медаль, кубок, мактоо баракча жана 100 000 сом менен Гөлтөр командасы. Байгеңер кут болсун. Байгеңер кут болсун.
Эми жогорку лигаға Көкбөрү федерациясында көкбөрүчүлөрдүн каймактарынан эми сөз кезеги келип жетти. Терең урматтоо менен 9 май республикалык чемпионатка жогорку лигага 6 команда катышкан. Маалымат бергендей 3-чү орунду жогорку лигадан толук ыйгарымдуу маңдай тер таманакы менен Сарыөзөн Чүй командасы. Сыйлоо Аземин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Арпачиев Канатбек Макенович тапшырат. Кол чабуулар. Кол чабуулар Сарыөзөн Чүй командасы. Команданын капитаны Рустам Тыналиев. Үсен Кудайбергенов, Симонкул Чокморов бабалардын жаркын элесине арналган медаль, мактоо баракча, кубок жана 120 000 сом. Рахмат. Арпачиев Канатбек Макенович чоң рахмат. Бар болуңуздар, урматтуу көкбөрүчүлөр. Жогорку лиганын 9 май жеңиш күнүнө арналган республикалык чемпионатыбызда 2-чи орун Ынтымак командасы. Ынтымак командасы, команданын капитаны Сыйлоо Аземди Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Исаев Канатбек Кедейканович тапшырат. Кол чабуулар, кол чабуулар. Байге Ынтымак командасына 250 000 сом. Үсен Кудайбергенов, Симонкул Чокморов бабалардын жаркын элесине арналган ат оюндары медали менен мактоо баракчалары кубок жана 250 000 сом. Сыйлоо Аземин тапшырып аткан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Исаев Канатбек Кедейканович тапшырып атат. Бир сүрөткө чыгып коюңуздар. Чыныгы күйөрмандар бир кол чаап койсоңор болот. Майрам буга, майрам, улуу майрам. 9 май улуу жеңиш күн. Рахмат. Жогорку лига. Жогорку лига. Эме ошол жерде күнгө тикке карап Кыргыздын чыгаан атуулдары мыкты оюнду жүргүзүп берди. 1-чи орун. Баракелди. Уудуу болуп толкундап турасыңар. 1-чи орун жогорку лига 500 000 сом менен Достук командасы. Майлыбашев Таши капитаны келди. Кыргыз Республикасынын президентинин жогорку кеңештеги өкүлү Дыйканбаев Курманбек Сапарович өзү тапшырат. Сыйлоо Аземине кол чаап коюңуздар. 500 000 сом. Үсен Кудайбергенов, Симонкул Чокморов бабаларыбыздын жаркын элесине арналган медаль, кубок, мактоо баракча, сертификат жана 5,5 миллион сом. Кол чабуулар. Кыргыз Республикасынын президентинин жогорку кеңештеги өкүлү Дыйканбаев Курманбек Сапарович өзү тапшырып атат. Өзү тапшырып атат. Баракелди. Достук командасы! Достук командасы. Рахмат. Мына Кыргыздын атуулдары бар болгула. Эсен болгула. Кылымдарды карыткан улуу Кыргыздын атуулдары байгеңер кут болсун. Кетпеңиздер. Кетпеңиздер. Биринчи лига менен жогорку лиганын бул жерде мыкты 2019 9 май Көкбөрү боюнча республикалык чемпионатта биринчи лиганын мыкты көкбөрүчүсү Курманбек уулу Жаныбек Көлтөр командасы. Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын президенти Кадыркулов Искендер Анарбекович тапшырат. Кол чаап коюңуздар, кол чаап. Көлтөр командасынын
жекеме-жеке ойынчысы Курманбек уулу Жаныбек Көлтөр командасы. Мыкты Аргымак Кара Бура командасында ушул жерде 7 күндөн бери көстү. Жакшы. Суммасы 5000 сом. 5000 сом. Эми Мыкты Аргымак Кара Бура командасынан Кусейин Көк Тулпары Мыкты Аргымак 2019 9 май уулу жеңиш күнүнө арналган көкбөрү боюнча республикалык чемпионатыбызда Кусейин Көк. Мына жылкыны таптап, эр азаматтын канаты жылкы федерациябыздын президенти өзү тапшырып атат. Кадыркулов Искендер Анарбекович 5000 сом. Эми жогорку лигадан баштайлы. Эми кезек жогорку лигага келип жетти. Мыкты көкбөрүчү Русланов Султан, Кайманаты Султанчик, Биксер спорт фирмасынын момундай олимпийкасы менен Биксер спорт башкы өнөктөшүбүз көкбөрү федерацияга кол чаап коюңуздар. Султан, Кайманаты Султанчик, мыкты көкбөрүчү Русланов Султан 10.000 сом. 10.000 сом. Жана Биксер спорт башкы өнөктөш көкбөрү федерациясына ушул чемпионатка мына ушундай жакшы олимпийка менен сыйланат. Жогорку лиганын Мыкты Аргымагы демиңиздерди ичиңиздерге басып турасыздар, билесиздер, бирок бүгүн ушул эки финалдык беттешүүдө жогорку лигада ким? Геркулес Ынтымак командасы. Геркулес Мыкты Аргымак көкбөрү боюнча 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган көкбөрү республикалык мелдеште Геркулес Ынтымак командасы 10.000 сом. 10.000 сом. Мыкты кыргыздын чыган атуулдары колду кысып атат. Келечегиң кең, жолуң шыдыр болсун. Мына Геркулес. Кол чаап коюңуздар. Ынтымак командасы Геркулес. Эми чыган кыргыздын атуулдары барыбыз биргеликте. Мына Бобореки чечим боюнча 1-лигада 16 команда катталган. Мына 4 команда байгели болду. Калган 12 командага Карабай Келечек Төшбулак Четинди Ак Суу Торайгыр Соңкөл Кабылан Атул Жаш Күч Суу Самыр Аракет Сынташ Кыран командаларына куру кол кетирбей көрөнгөлү уюткуну эч убакта шыпкап салганда сактайлы деп ар бир командага 10.000 сомдон байгелери кут болсун. Майрамыңыздар менен Омин. Жатқан Аллах шекспақты. Я Аллах, шу ыйык Рамазан айында алақан жайып туруп Аллаға шүгүр дейбиз. Эр жигиттерге Аллахым деген ден соолук, иманын нурун берсин. Я Аллах, жаман сөзөн жаман көздөн сактагын. Ден соолук берсин, узун өмүр жаш берсин, ынтымак берсин, достук берсин. Элибизде тынччылык болсун. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Allahumma zikrik ve şükür Allahu akbar. Duamız kabul olsun.
Barakeldi. 9-may bayramыңыздар менен келечек кең болуп, эли журтубузда тынччылык, аманчылык болсун.